Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бекиш Шамиров. Бүгүн биз кайрадан эле дүйнө жүзүндө Ирандын айланасында эмне болуп жаткандыгы тууралуу кеп кылабыз. Тагыраагы биздин тема Дональд Трамп жеңилип жатабы деген суроого жооп издеп көрүүгө аракет кылабыз. Анткени дүйнөлүк аналитиктер, дүйнөлүк лидерлер азыркы учурда Америка Кошмо Штаты Иранда эч кандай ийгиликке жеткен жоктугун жана Дональд Трамптын абалы күндөн күнгө оорлошуп жаткандыгын, Дональд Трамп факт жүзүндө караганда жеңилип калгандыгы тууралуу айтып жатышат. Келиңиздер андан эмес катарынан кайсыл лидерлер, кайсыл аналитиктер азыркы учурда Америка Кошмо Штатынын жеңилип калгандыгын ачык эле айта баштагандыгы тууралуу айтып берели. Антан каналга катталып, бул видеого бир мага жакты белгисин коюп колдоп кетиңиздер. Биз баштадык. Азыр Ирандын айланасында эмне болуп жаткандыгы тууралуу кыскача айта кетели, достор. Достор, бул көпчүлүгү жаңылыктан артта калдың деп жатышат. Ошого сиздерге кичине түшүндүрүп кетели. Бул акыркы жаңылыктарды сиздерге биринчи айтып берүү максат эмес. Биз болгону Ирандын айланасында акыркы жумаларда эмне болуп жаткандыгын түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Ирандын айланасында азыркы учурда сүйлөшүүлөр ушундай бурчка келип такалып калды, сүйлөшүүлөр токтоп калды десек болот. Дональд Трамп буга чейин өзүнүн күйөө баласы Джаред Кушнерди жана Уиткофту Исламабадка жөнөтүп, ал жерде сүйлөшүүнү улантууга аракет кылган, бирок сүйлөшүүнү аягында жокко чыгарган. Анткени Иран Америка Кошмо Штаты менен сүйлөшүүгө көнбөй жатат. Иран биздин ядролук программабызга силер тийишпесиңер керек, сүйлөшүүдө эч кандай ядролук программа жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Жана бизде азыркы учурда Америка Кошмо Штаты биздин ишеничибизден чыгып калды. Америка Кошмо Штаты ушул биздин кемелерди токтотуп жатат. Ушул кемелер токтотконду толугу менен жокко чыгарган болсо, ошондо гана сүйлөшүүнү улантышыбыз мүмкүн. Ошондо дагы ядролук программа тууралуу кеп кылбайбыз деп жатышат. Америка Кошмо Штатынын эң башкы максаттарынын бири бул Ирандын ядролук программасын жок кылуу. Ошондон азыркы учурда сүйлөшүү токтолуп турат. Бирок ошол эле учурда Дональд Трамптын абалы жакынкы чыгышта дагы өзүнүн өлкөсүндө дагы оорлошуп бара жатат. Германиянын канцлери Фридрих Мерц Ирандын айланасындагы окуя тууралуу билдирүү жасап, Америка Кошмо Штаты бүткүл ушул кичинекей Ирандын алдында Америка Кошмо Штаты ушинтип уят болуп жатат деген билдирүүнү жасады. Анын айтымы боюнча Америка Кошмо Штаты Иракта согуш баштап, Иракта дагы кыйынчылык менен согуштан чыга албай калган, кийинчерээк Афганстанда баштап, Афганстанда дагы ушул эле окуя болгон. Бирок азыркы учурда дагы Германиянын канцлери Фридрих Мерцтин айтуусу боюнча азыркы учурда Иранда дагы ушундай окуяга Америка Кошмо Штаты аралашып алды. Эми бул жерден чыгуу кыйын болот деп айтып олтурат. Анын айтымында Иран чындыгында эле күчтүү болуп чыкты. Америка Кошмо Штаты эмне кылууну билбей турат. Демек, Фридрих Мерцтин айтуусу боюнча согушта азыркы учурда Америка Кошмо Штаты чындыгында оор абалда турат. Согушка кирүү оңой, бирок согуштан чыгуу кыйын дегенсип билдирүү жасап олтурат. Америкалык журналист Джо Скарборо дагы Дональд Трамп тууралуу билдирүү жасап, буга чейин Дональд Трамп Джордж Буш кичүүнү сындап келген. Джордж Буш кичүү ушинтип Афганистанга кол салып, керек эмес эле согушту баштап алган деп Дональд Трамп бул адамдарды жек көрүп келген. Эми болсо Дональд Трамп дал ошолор сыяктуу эле өзү керексиз согушту баштап алып, азыркы учурда оор абалда турат деген билдирүүлөрдү ачык эле айтып жатат. Рейстерден чыгуу татаал процесс эмес. Урматтуу мекендештер, рейстерден чыгуу татаал процесс эмес. Орусия Федерациясынын аймагында миграциялык мыйзам бузуулардан улам көзөмөлдөөчү рейстерге түшүп калган кыргызстандыктарга укуктук абалын оңдоого акыркы мүмкүнчүлүк берилген. Документтерди тактап толуктап албасаңыздар, чоң айып пул салынып жатат. Андыктан документтерди мыйзам чегинде текшертип жасатып алыңыздар. Бул тизмеге кирип калгандар жумуштан, окуудан, керек болсо банк картасынан ажырап калышы мүмкүн. Рейстерден чыгуу үчүн кадамдар: аймактык миграция бөлүмүнө кайрылып, тизмеге түшүү себебин тактоо, медициналык текшерүүдөн өтүү, эмгек келишимин түзүү, миграциялык карта жана каттоо мөөнөтүн узартуу, кемчиликтери бар документтер үчүн айып пул төлөө. Документтерин мыйзамдаштырбаган жарандар Орусиядан депортацияланат. Толук маалымат алуу үчүн +7 903 121 77 45 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Америка Кошмо Штатынын коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Джон Киряку дагы Дональд Трамп тууралуу билдирүү жасады. Анын айтымы боюнча Дональд Трамп АКШнын кызыкчылыгын бул жерде көздөгөн жок. Бул жерде бир гана Израилдин кызыкчылыгын көздөп жатат. Америка Кошмо Штатынын азыркы президенти Дональд Трамп Израилдин кызыкчылыгын жакынкы чыгышта коргоп келүүдө деген билдирүүнү ачык эле айтып олтурат.
Америка Кошмо Штатынын Нью-Джерси штатынын мурдагы губернатору Крис Кристи дагы өтө катуу сөз айтты. Анын айтымында азыркы учурда Ирандагы согуштан Америка Кошмо Штаты чыгып кете турган болсо, мына биз жеңдик деп согушту токтотуп кое турган болсо, анда Америка Кошмо Штаты мурдагыга караганда дагы күчтүүрөөк Иранды жаратып койгон болот. Жана бул Америка Кошмо Штатынын эң чоң геосаясий жеңилүүсүнө алып келет. Ал кезде Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио эгерде Иран биз менен сүйлөшүүгө барбаган болсо, биз Иранды мурда буга чейин бомбалап салабыз, талкалап салабыз деп айтып келсе, азыркы учурда биз Иранга күчтүүрөөк санкцияларды салабыз деп айтып олтурат. Буга чейин эгерде Иран сүйлөшүүгө барбаса, биз Иран деген цивилизацияны, Иран деген бир коомду жок кылып салабыз деген коркутуулар жасалып келген. Азыркы учурда болсо, Иран эгерде сүйлөшүүгө барбаса, биз болгону Иранга күчтүү санкцияларды салабыз деген билдирүүнү дал ушул Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио интервьюларынын биринде ачык айтып олтурат. Сизге бат авиабилет керекпи? Анда биздин WhatsApp'ка кайрылыңыз. Биз сизге арзан баада жашыруун комиссиясыз эң мыкты билетти 10 мүнөттө таап беребиз. Эми эң белгилүү журналист Такер Карлсон тууралуу айтып берели. Бул бир жон гана журналист эмес, бул Дональд Трамптын тарапташы болуп келген, Дональд Трамптты колдоп келген. Дональд Трампка жада калса добушуну берип, бир гана добушуну берип калбай, миллиондогон адамдарды Дональд Трампка үгүттөгөн. Жана Мага деген уюм бар. Бул Американы кайрадан улуу кылабыз деген уюм. Дал ушул уюмдун эң башкы лидерлеринин бири дагы дал ушул Такер Карлсон болуп келген. Ал уюмдун адамдары баары Дональд Трампка добушуну берген. Азыркы учурда дал ушул уюмдун адамдарынын кээ бирлери дагы ушинтип Дональд Трампка каршы чыгып олтурат. Алардын бири ушул Такер Карлсон. Такер Карлсон буга чейин 20 апрелде 2026 жылы элге кайрылып кечирим сурап, кечиргиле, мен силерди Дональд Трампка үгүттөгөнмүн, ошого добушумду бергенмин, силерди үгүттөгөнүм үчүн кечирим сурайм, мен жаңылышкан экенмин деген билдирүүлөр жасаган. Жана Дональд Трамп бийликке келгенде эч кандай согуш баштабайм деген убада менен келген. Азыркы учурда ушинтип согушту баштап, көптөгөн адамдардын өмүрүнү кыйып олтурат деген билдирүүлөр жасап, Дональд Трампка ачык эле каршы чыгып келген. Жана Дональд Трамп бул Израилдин кулу, Израилдин кызыкчылыгын коргойт, Израиль үчүн күрөшүп жатат деген билдирүүлөр жасаган. Эми дал ушул Такер Карлсондун соңку кайрылуусуна токтоло турган болсок, соңку кайрылуусуда бул Дональд Трамп буга чейин Байденди жана башка президенттерди сындап, алардын кемчилигин айтып келген. Эми бул сындарды, бул кемчиликтердин баарыны Дональд Трамптын өзүнөн көрүп жатабыз. Буга чейин Джо Байденди уйкучу Джо Байден деп айтып келген. Эми болсо өзү ушундай саммиттерди уктап жатат. Ушундай өзүнүн башкалардан издеген кемчиликти азыркы учурда Дональд Трамптын өзүнөн көрүүгө болот. Буга чейин согуш жүргүзүп келген адамдарды катуу сындаган. Эми болсо өзү ушинтип майнисиз эле согушту жүргүзүп алып, дал ушул кемчиликти Дональд Трамптын өзүнөн ушундай көрүп жатабыз деген билдирүүнү жасады. Бул мисалга айтканда Дональд Трампты демократтар же болбосо башка душмандары сындаган болсо, бул Дональд Трампка оор сокку болбойт. Дал ушул Такер Карлсондун сындары оор сокку болуп жатат. Анткени Дональд Трамптын рейтингини түздөн түз түшүрүүсүнө дал ушул Такер Карлсон түздөн түз себепчи болот. Анткени дал ушул Дональд Трампты колдоп келген адамдардын оюну Такер Карлсон түгүнөн өзгөртүп жатат. Буга чейин Дональд Трампты колдоп келген миллиондогон адамдарды азыркы учурда Дональд Трампка каршы чыгарып жатат. Эгерде демократтар Дональд Трампты сындап келген болсо, Дональд Трампты бул демократтар ар дайым эле сындап келген, дагы деле сындай берет деп адамдардын ою өзгөрбөй калышы мүмкүн. Такер Карлсон сындаган учурда ал Дональд Трамп менен болгон көз карашы дагы бир, Мага деген уюмда дагы бирге болушкан. Демек ушул Дональд Трамптын эң жакын адамдарынын көз караштарын дагы Дональд Трампка каршы буруп жатат. Демек Такер Карлсондун Дональд Трампка болгон сындары эң катуу тийип жатат азыркы учурда, жана Дональд Трамптын рейтингини түздөн түз түшүрүүгө себеп болуп жатат. Жакында Кол Томас аттуу 31 жаштагы мугалим Дональд Трампка кол салууга аракет кылды. Аны Дональд Трамптын жан сакчылары токтотуп калды. Бирок ошондой болсо дагы азыркы учурда Америка Кошмо Штатындагы эл тездик менен радикалдашып жатат. Тездик менен Дональд Трампка болгон жек күчөп жатат. Жана булар жөн эле ушундай интернеттеги же болбосо адамдардын ичиндеги нааразычылык болуп калбастан
иш жүзүндө дагы Дональд Трампка каршылыктар болуп жатат деген билдирүүлөр дагы жазылууда. Албетте бул жалгыз эле учур болушу дагы мүмкүн, бирок ошондой болсо дагы иш жүзүндө дагы азыркы учурда Дональд Трампка ушундай кол салуулар болуп жатат. Жана мындай учурлар иш жүзүндө жалгыз болгондугу менен эл арасында Дональд Трампка болгон каршылык күн сайын күчөйүп жатат. Дональд Трамптын рейтинги азыркы учурда 32%га түшүп калгандыгы айтылууда, жана 84% эл Ирандагы Америка Кошмо Штатынын согушуну колдобой келишүүдө. Дүйнөлүк массалык маалыматтар каражаттары дагы Америка Кошмо Штаты Иранда ушундай ийгиликсиздикке кептелгендиги тууралуу ачык эле жаза баштады. The Guardian гезити болсо азыркы учурда Америка Кошмо Штатынын Ирандагы оор абалын айтып, Иран ядролук куралындагы күчтүү болгон куралды таап алгандыгы тууралуу ачык айтты. The Guardian'дын жазуусу боюнча Ирандын эң күчтүү куралы азыркы учурда Ормуз кысыгы болуп жатат. Дал ушул Ормуз кысыгы аркылуу Америка Кошмо Штатына эң чоң басымды жасап жатат. Ошол эле учурда Аль Жазира гезити дагы ушундай макала жазды. Ал макалада Иранда Америка Кошмо Штатынын оор абалда экендигин айтып, Ирандын шарттары күндөн күнгө оорлошуп жаткандыгын айтып, жана Иран менен Американын сүйлөшүүсү ушундай бурчка такалгандыгын, сүйлөшүүлөр эч кандай жыйынтыкка алып келбегендигин жазып чыкты. Ал кезде Иран коркпой жатат, Иран АКШга оор шарттарын коюп жатат. Америка Кошмо Штатынын президенти Дональд Трамп болсо Иранга эгерде сүйлөшүүгө көнбөгөн болсоңор, биз өлкөңөрдү талкалап жок кылабыз деген коркутууларды эле жасап жатат. Бирок ошол эле учурда Иран менен сүйлөшүп эч бир ийгиликке жете албай жаткандыгы баарына ачык болуп калды. Демек, Дональд Трамптын доору соңуна чыккандыгыны азыркы учурда биз айкын эле көрүп жатабыз. Дональд Трамп Иранда жакынкы чыгышта дагы эч кандай ийгиликке жете алган жок. Өзүнүн өлкөсүндө дагы рейтинги абдан бат түшүп жатат. Жана буга чейин Дональд Трампка добушуну берип келген адамдар дагы азыркы учурда Трамптан баш тартууда. Трамп чындыгында эле азыркы учурда оор абалда. Трамп эл алдына чыгып, мына мен жеңилип калдым. Азыркы учурда мен жакынкы чыгышта дагы эч кандай койгон максаттарыма жете албадым. Өлкө ичинде дагы ушинтип рейтингтерим түшүп жатат. Мени колдоп келген адамдар дагы менден баш тартып жатат деп айта албагандыгы менен мунун баары жөнөкөй элдерге ачык эле көрүнүп тургандай сезилет. Бул тууралуу сиздер эмне деп ойлойсуздар? Албетте бул видеодо автор өзүнүн жеке оюн айтты. Биздин жеке ойго кааласаңыздар кошулсаңыздар болот. Кааласаңыздар жөн эле автордун жеке ою катары угуп койсоңуздар дагы ошонун өзү жетиштүү. Сиз да өз оюңузду комментарийге жазып калтырыңыздар. Эгерде бул чыгарылыш сиздерге жакса, бир мага жакты белгисин коюңуздар. Жана биздин каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен Бекиш Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуз.